Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Адахан Мадумаровду көлдүктөр киргизбей койду. Мындай билдирүү менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Трайбалисттик көз караш өз жолунан тайган жок. Бир кездеги кара кулжага киргизбей, чаң тополоң салдырган Асылбек Жээнбековдун жорогу дагы уланды окшобойбу? Эгерде ушунубуздан тайбай кете берсек, анда баягы жердешчиликке, кокту колотко бөлүнгөн таар жолго түшкөн акалдык өңдөнөт. Президент болом дегендер эскиче болуштугуна өтсө 2020 жылдын октябрь революциясында 19 жаштагы үмүт кандай өлсө, өлкө келечеги болгон үмүт дагы ошондой өлгөндөй. Акылы жоктор акылыңа келгиле. Ушулай ичи бирин-бирин жамандоо, кароолоо болот. Бул декабрь айынын ортосунан январь айынын ортосу ушундай багытта болушу шайлоонун өтүшү менен түшүндүрүлөт. Атаандаштар ээрге мүнүү үчүн ээр талашып бирин-бирин таламай коюшат. Талаш тартыштан тактык жаралат. Ошентип чындык калкып чыкса, жалган жала өзүнүн өзү жоголот. Калпычынын казаны кайнабайт. Буга оппоненттер даяр болуш керек. Биринчи кезекте жүрөгү, анан үй бүлөсү, жакын тууган тушкандары даяр болушу шарт. Эл ошол тандоодо таразалап чыгат. Ошол күндөрү Адахан Мадумаровго, Бакыт Калмаматовго, Каныбек Иманалиевге кара пиар, кара күчкө салып каралап жатканы күч алды. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев президенттикке ат салышпаса дагы кара пиар күчөдү. Текебаевдин жүргөнү эле президент окшобойбу? Максимдин көлөкөсүндөгү Жапаров Шадиевдерби 2020 жылдын 5 октябрындагы революциядан кийин мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин аты таш жара баштады. Атүгүл Максим Казакстандын Курдай тарабынан келип чыгып кетиптир деген кептер тарап кеткен. Өткөн революциянын аркасында Максим Бакиев турат деген сөздөр дагы күч ала баштады. Эл сөзүндө элек жок. Жакында дагы бир укмуштуу, караанды караңгы кептер дагы жарыкка жылт этип этибар алды. Качып жүргөн мурунку аткаминер Аскар Шадиевдин мүлктөрүнүн 80% Максимге тийиштимиш. Дагы бир булактардын буулугуп чыккан айдыңдын айында кадимки эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Акылбек Жапаровдун Дамас рестораны Максим Бакиевге тийиштүү делип, анын кирешеси капчыгы аталып айтылган Акылбек Жапаров салып турат имиш. Имиштер дагы жөн-жөрдөн чыкпаса керек. Баягы мамлекеттик төңкөрүштү күтпөй, өзүбүздүн аң сезимибизди төңкөрүш кылышыбыз керек да. Аң сезимибизди революция кылышыбыз керек. Ошондо өзгөрүүгө жол ачылат да. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.